Кудайдын чакырыгы 12 июнь. Биздин эч кимибиз өзүбүз умтулган идеалдуу образды толук ишке ашыра албайбыз. Ал образ адатта абдан сонун, ден соолугу чың, сабырдуу, боорукер, үмүтүн жоготпогон кеңпейил. Бирок тилекке каршы ар бирибиздин чыныгы мен дегенибиз да бар. Балким бул мага гана ушундай сезилип жаткандыр. Бирок кээде ошол чыныгы мен чындап эле тынчтык бербегендей болуп калат. Петрдин 2 катындагы 1 бөлүмүндө элчи бизге бир нече дем берүүчү чындыкты айтат. Бизди чакырып алган даңктуу, жеткилең Кудайдын кудайлык күчү бизге жашоо, такыба жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баарын берген. Ыйса күнөөнү жеңген жана биздин жүрөгүбүздө жашаган ыйык рухту жиберген. Бул болсо Машаакта такыба жашоого бизде жаңы мүмкүнчүлүк бар экенин билдирет. Андан ары Петр мындай деп жазат: ошондуктан силер да бүт аракетиңерди жумшап, ишенимиңерде жакшылык кылуучулукту, жакшылык кылууда эстүүлүктө өзүн өзү токтото билүүнү, өзүн өзү токтото билүүдө чыдамкайлыкта такыбалыкты, такыбалыкта бир туугандык сүйүүнү, бир туугандык сүйүүдө баардык адамдарга болгон сүйүүнү көрсөтө билгиле. Ишенимиңерди ушул сапаттар менен толуктагыла. Муну үйгө салыштырса болот. Үйдү сиз курган жоксуз, аны башка бирөө сиз үчүн куруп берген. Бирок аны иретке келтирүү, жашоого ылайык кылуу бул сиздин жоопкерчилигиңиз. Ошондуктан биз жакшылык кылууга, акылмандык издөөгө, өзүн өзү тыя билүү жана кыйынчылыктарда сабыр кылууга баардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Биз Ыйса Машаакты Кудайдын сүйүүсүнө татыктуу болуу үчүн эмес, ал бизди мурунтан эле сүйгөндүктөн даңктайбыз. Эсиңизде болсун, ар бир ийгилигибизде да, ар бир жыгылышыбызда да Кудайдын руху иштеп жатат. Бизди бара-бара Машаакка окшош кылуу процесси жүрүп жатат.